1996-жылы Кыргызстанда кырдаал салыштырмалуу турукташат. Чет өлкөдөн алынган акчалардын күчү менен сомдун долларга карата курсун туруктуу кармап туруу мүмкүн болгон. Экономикадагы көз көрүнө өсүш тууралуу сөз кылуу али эрте. Бирок оң жылыштар башталган. Канадалыктар бийиктеги кумтөрдө алтын комбинатын күнү түнү куруп жатышат. Жыл тогошкон маалда 31-декабрда кумтөрдөн биринчи алтын алынат. Бул алтын менен күмүштүн аралашмасы доре куймасы эле. Таза алтынды кийин Кара Балтадагы комбинатта ала башташат. Жалал Абадта чет өлкөлүк инвесторлор Кыргызстандагы алгачкы мунай-зат кайра иштетүүчү заводду куруп бүтүп ишке киргизишти. Тилекке каршы инвестициялык макулдашууда чет өлкөлүк тарапка өтө көп жеңилдиктер берилип калган. Анын бир эле мисалы Жалал Абадтагы мунай-зат кайра иштетүүчү завод көп жылдар бою айлана чөйрөгө келтирилген зыян боюнча өлкө бюджетине бир да тыйын төлөбөй келген. Иши кылса ишкана убагында курулуп бүтүп, бензин бир гана бензин куюучу жайларда эмес, көчөлөрдө колдон да сатыла баштайт. Бирок ишкана дале шайма-шай иштей элек. Чийки затты кайдан алабыз деген маселе утур жаралып келет. Бул нерсени башынан ойлонуу керек эле. Себеби өлкө ичинде өндүрүлгөн мунай жетишсиз. Ал эми Россиядан жана Казакстандан ташылган мунай-зат боюнча такай көйгөйлөр жаралып келет. Она была построена не на полный цикл. Ишкана толук циклга ылайыктап курулган эмес болчу. Демек заводдо мунайдан алынчу бардык заттарды алуу каралган эмес. Анын үстүнө Ферганадагы жана бизге алып келинген мунайдын айырмасы асман менен жердей. Фергана өрөөнүндөгү кыргыз, өзбек жана тажик мунайы жогорку сапаттуу. Анда дээрлик күкүрт жок. Ал эми Россиядан болсо курамында күкүрт көп май ташып кирүү, аны кайра иштетүү көп көйгөйлөр менен коштолгон. Бирок бул мүмкүн. Азыр бул заводду кайра куруу боюнча олуттуу сунуштар бар. Буга көп деле акча кетпейт. Эгер бул ишке ашса, аталган завод 500 000 тонна мунайды оңой эле кайра иштете алат. 500 000 тонн спокойно перерабатывать. Ал арада Coca-Cola Bottlers Кыргызстанда бөлүмүн ачат. Ушул жылдан тарта алкоголсуз ичимдиктерди өндүргөн дүйнөлүк атактуу Coca-Cola корпорациясы Кыргызстандагы эң ири салык төлөөчүлөрдүн бирине айланат. Күнүмдүк турмушка жаңы маалымат технологиялары кире баштаган учур. Башкы почта, мисалы, жарандардан электрондук каттарды ала баштаганын жарыялайт. Бирок электрондук каттар ал мезгилде кызыктай кабыл алынчу. Отсюда можно было отправить электронную почту. Это была такая редкость, потому что Бул жактан электрондук почта жөнөтсө болот эле. Анда бул нерсени эч ким деле билчү эмес. Кадимки электрондук почтаны ачуу өзүнчө эле чоң акча болчу. Интернет саналуу эле адамдарда бар убак. Дискетаны үйдөн алып, ал жерде Word документине катты жазып, бул жакка алып келиш керек эле. Болгондо да оператордун баш айланбаш үчүн ал дискетада жалгыз файл болуш керек. Анан ал жакка кирип, бурчта айымдар отурат эле. Аларга өзүнчө кагаз даректи жазып берет элек. Анан ал жөнөтчү. Там сидели тетки за компьютерами, которые ты на отдельной бумажке писал адрес, куда надо отправить письмо, и она отправляла его. Өлкөдө туташ менчиктештирүү уланууда. Кезинде Советтер Союзунда эң ири ишканалардын бири Кадамжай сурма комбинаты менчиктештирилет. Кийин комбинатты казакстандык компания сатып алат. Мына ушундай жылтыраган кара таштан абдан баалуу сурма өндүрүлөт. Бул ири өндүрүштүк комплекс Советтер Союзу учурунда курулган эле. Ал убакта ал толугу менен мамлекетке караштуу болчу. Бирок азыр Кадамжай комбинатында мамлекеттин бир да акциясы жок. Ошол эле убакта комбинатка чийки зат жетишсиз жана өндүрүштүн көлөмү абдан аз. Кыргызстанда сурма кени кеңири болгону менен комбинат чийки зат жок, ара жолдо калат. Бирок бул эми жеке инвесторлордун баш оорусу. Ал эми токмокту кыргыз Детройтуна башкача айтканда автоунааларды чогултуу борборуна айлантуу идеясы ишке ашкан жок. Учурунда бул идея аябай жарнамаланган. Мурдагы экономика жана каржы министри Амангелди Муралиев бул идея коррупциянын, так айтканда ортодон пара сурамайдын айынан ишке ашпай калганын эскерет. У нас же приходили и корейские, Бизге Түштүк Кореядан компаниялар келип, Деу заводун кургусу келген. Бирок биздикилер чоң акча сурап туруп алышкан.
алар бурулуп туруп Өзбекстанга кетишет. Кийин Оштон алыс эмес Осака шаарында ошол эле заводду курушту. Мягко говоря. И они развернулись и уехали в Узбекистан. Коррупция бир гана өлкөнүн инвестициялык дараметин алсыратпастан бюджетке да чоң зыян алып келген. Бары үчүн анча-мынча атка минерлер негизи жок, кээде ап-ачык эле көз боёгон долбоорлор үчүн мамлекеттик кепилдиктерди беришкен. 96-жылы Жалал-Абадта Гималай минералдык суусун өндүрчү Жибек жолу фирмасы банкротко учурайт. Бул долбоор үчүн чет өлкөдөн кредит Кыргыз өкмөтүнүн кепилдиги менен алынган. Ал мезгилде долбоор өзүн актаабасы терең эсептелчү эмес. Бирок бул долбоордо кадимки эле уурлук болушу да мүмкүн. Ал эми карыздарды үстөгү менен кайтаруу кайра өлкө бюджетинин мойнуна түшкөн. Кыргызстан получил кредит, акционерное общество, насколько я помню, Жибек жолу. Кыргызстан кредит алат. Жаңылышпасам, ал Жибек жолу акционердик коому эле. Аталган ишкана балдардын тамагы жана минералдык суу чыгаруу боюнча швейцариялык компаниядан $18,5 миллион кредит алган. Бул кредиттин шарты өтө оор эле. 2 жылга 5%. Ошол эле учурда базар так изилденген эмес. Балким сууну сатып алуу арзаныраак болмок. А может быть, дешевле было просто завозить извне. Бул кыңыр иштин учугу бийликтин жогору эшелонуна алып баргандыктан окуяны тымызын жаап коюшкан. Феликс Кулов бул ишти улуттук коопсуздук министрлигинин линиясы боюнча иликтеген. Анын эскеришинче, тергөө учурунда айрым чиновниктерге суроолор пайда болгон. Бирок аларды Акаев өзү калкалайт. Бирок ошол эле кезде Куловдун өзүнө да Советтер Союзунан калган курал-жарактын сатылышы боюнча суроолор пайда болот. Я подготавливаю деловой проект «Канат». Мен канат долбоорун даярдап жатып, материалдык техникалык базаны чыңдоо үчүн Коргоо министрлиги курал-жарактын ашыкчасын чет өлкөгө сата алат. Бирок бул өкмөттүн чечими менен гана болуш керек деп жазгам. Кол коюп бергем. Бирок мен кийин билгенде Коргоо министрлиги техниканын айрым бир бөлүгүн, анын ичинде тиг учактарды өкмөттүн макулдугусуз саткан. Мен бул тууралуу кийин билгем. Бирок жанагы документти табышып, Кулов сатты деп айыптап чыгышкан. Который был разработан, сказали, Кулов продавал. Ошол учурда гезиттер канат программасын ишке ашыруу учурунда олуттуу кыянаттыктар жасалганын жазып чыгышкан. Бирок Феликс Куловдун жеке өзүнө эч кандай айып тагылган эмес. Аскар Акаев башкаруу учурунда бир нече жолу коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялайт. Бирок системалык иш жүргүзүлбөгөндүктөн натыйжа чыккан эмес. Президент Акаев айласы кеткенби, коррупция 7-кабатка чейин жетти деп ачык айтканы бар. Албетте, ал ак үй тууралуу кеп болчу. Анын сөзү Кыргызстандын саясий лексикасына өчпөс тамгалар менен жазылып калды. Аскар Акаевдин позициясы жакшы эле бекемделди. Бирок бул ага жетишсиз сезилди. Ошондон бу Аскар Акаевич өзүнүн бийлик укуктары жок десе, англиялык канышага салыштыра баштады. Мына ошентип Конституцияга жаңы оңдоолорду караган жаңы референдумда өткөрүлдү. 1996 жылдагы конституциялык реформа президенттин бийлигин күчөттү. Ушундан тарта бир катар саясий кызматтарга президент жеке өзү дайындай баштады. Өтө зарыл учурларда президент парламенттин 2 палатасын тең таратуу укугуна ээ болду. Тең салмак катары жогорку кеңеш президентти кызматтан четтетүү же премьер-министрге ишеним көрсөтпөө маселесин кароо укугун алды. Бир 1996 жылдын күз айлары абдан маанилүү окуя менен эсте калат. Өлкө үчүн өтө чоң мааниге ээ. Түндүк менен түштүктү туташтырган автотрассасын калыбына келтирүүнүн биринчи этабы башталат. Курулуш иштерин 2 жыл бою түздөн-түз жетектеген Жантөрө Сатыбалдиев ал мезгилде бул өмүр жолу кейиштүү абалда болгонун эске салат. Бишкек-Ош жолун приоритеттүү калыбына келтирүү боюнча өкмөттүн токтому чыгып, кийин Азиялык банк аны каржылады. Ал 3 фазадан турчу. Ана ошол убактагы президент Акаев мени убеждать этти да. Жантөрө, сен көп эле жолдорду саласың, а бирок Бишкек-Ошту салып койсоң, элдин оозунда каласың деп биринчи жолу отказ кылып, анан кийин мен макул болдум. Баштаганда дирекция кылып бөлдү. Биз 3 ай 9 бала 3 ай акчасы жок, эчтекеси жок иштедик. Жолду сынактан тандалган фирмалар салган. Куруучулар арасында кыргызстандык да, чет өлкөлүк да компаниялар бар эле.
Ошондуктан кайра жаңыланган жолдун салтанаттуу ачылышында кыргыз жана түрк желектерин көрүүгө болот. Кыргызстандын ишканалары менен түрктөрдүн ишканалары совместный предприятие түзүп, ушулар утуп алып, биз мындай бир саясий жактан да жакшы эме таптап алдык да, себеби кыргызстандыктар иштеди деген бул эме болду. А кийин чисти ирандыктар иштеп кетти, чисти түрктөр иштеп кетти, корейлер иштеп кетти. Бул жагынан кийинки убактарда ушу биринчи башталганда ушу жакшы бааны берди, бир 12-13 компания катышты, ошонун ичинен эң жакшы азыр эсимде бар. Мен ошол 100 birдеме километр 48 миллион менен утуп алганда жакшы баада. Ошондо ар бир километр $480 000 кеткен. Бишкек Ош жолун кайра жаңыртуу улуттук экономиканы өнүктүрүүгө олуттуу түрткү берген. Жантөрө Сатыбалдиев 20 жыл мурда жолго сарпталган акча эбак эле эселеп акталды деп ишенет. Кыргызстан эл аралык байланыштарды бекемдей берди. Бишкекке көрүнүктүү чет өлкөлүк саясатчылар келе баштайт. Алардын арасында британиялык принц Чарльз жана меценат Джордж Сорос да бар. Айтмакчы, анын Сорос Кыргызстан кору 1996 жылы эле $4 миллион түрдүү долбоорлорго колдоо көргөзгөн. Ал убакта бул аябай чоң акча эле. Бирок жакынкы коңшу мамлекеттер менен мамилелерди жолго салуу биздин дипломаттардын эң башкы багыты болгон. 1996 жылдын март айында Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Белоруссия кирген бажы биримдигине мүчө болуп өтөт. Аталган үч өлкө биримдикти 1 жыл мурда түптөшкөн. Гезиттер кыргыз-казак чек арасындагы ак жол жана башка бажы бекеттери жакын арада алынаарын жазып чыгышат. Чынында бул тууралуу жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болгон эмес. Вот ошол зона, таможенный зона, ошо 95-жылдарда уюшула баштаган, бирок ал зонага иштеп кетиш үчүн ар бир мамлекет ички закондорун ошол зонанын мыйзамдарына туура келтирип, ратификация кылып, закондорун өзгөртүш керек болчу. Ошонун ичинен кээ бир мамлекеттер өзгөртүп, кээ бир мамлекеттер өзгөртпөй, анан ал чала болуп калып, анан ошону менен баягы толук кандуу иштебей калды да. Интеграция бажы тосмолорунун азайышы ишкерликти жандантты. Кыргызстанда ишкерлер катмары тез эле пайда болот. Белгилүү юрист Шамарал Майчиев ал мезгилде жаңы бизнесмендерге укуктук жардам көрсөтчү. Это происходит у нас. Бул биздин кеңсе, бул биздин жамаат. Думаю, что это такое, да? Это даже я. Бул мен экем го. Кайсы жаш адам деп жатпаймынбы? Это даже, оказывается, я. 90-жылдары бизнеске мыйзамдар тууралуу түшүнүүгө өтө аз адамдар аттанганын Майчиев төмөндөгүдөй эскерет. Вот мы помогали открывать бизнес. Биз бизнес ачууга жардам берчүбүз, юридикалык тараптык каттоого жардам көрсөтөт элек. Кредит алуу үчүн техникалык, экономикалык негиз түзүүгө жардам берчүбүз. Анан алар иштей баштаган. Айрымдар тез эле үйрөнүп кетишсе, башкалары көп кыйналчу. Бирок байкаганым, адам канчалык сабаттуу болсо, бизнес жүргүзүү ага ошончолук кыйын. Себеби баарын эсептеп, тобокелдикке барчу эмес. Он всегда все просчитывал и боялся рисковать. Бизнесте ал маалда тобокелдер өтө көп катталат. Алар бир чет өлкөдөгү экономикалык туруксуздукка байланыштуу болсо, экинчи жагынан кылмыштуулукка жана укук коргоо органдары тарабынан менчикти тартып алууларга байланыштуу эле. Прям днем где-то 2 спортивные группировки. Күндүз эле менин кардарман 2 спорт жана 2 криминалдык топ анын бизнесин тартып алуу үчүн келишти. Же милиция, же коопсуздук кызматы жок. Биз арыз жазып коопсуздук кызматына берсек, 1 айдан кийин жооп беребиз дешти. Короодо толтура түшүнүксүз адам турса, кантип 1 айдан кийин жооп бересиңер дедик. Сакчы агенттиги менен макулдашуубуз бар эле. Ошончо да бир күн бою ошол адамдар менен тирешкенбиз. Эртеси Комсомольская правда гезитинде ушул окуя тууралуу чоң макала чыккан. Себеби бул чоң базардын аймагы эле. Потому что это было на территории крупного рынка. Тобокелдик кылгандар арасында өтө чоң акчага күйгөндөр жок эмес. Бизнесте
Айрыкча финансы кредит жаатында тобокелдиктер чоң эле. Өлкөдө коммерциялык банктар жаандан кийинки козгарындай жайнады. Бирок 96-жыл банк чөйрөсүндө биринин артынан бири жабылган банктар менен эсте калат. 7 коммерциялык банк кыйроого учурады. Бул имаратта биринчи кыргыз-швейцариялык Адыл банкы жайгашат эле. Элди тейлөө кызматы абдан төмөн болчу. Себебегенде жарандар өз эсебинен чет өлкөлүк валютаны чыгаруу үчүн бул тууралуу бир жума мурун айтышы керек болчу. Бирок ошого карабастан элдер көп келген, себебегенде банкты туруктуу деп эсептешкен. Мамлекеттик колдоого карабастан Адыл банкы тез эле банкротко учураган. Бишкекте абал ушундай болуп турганда экинчи борбор Ошто жашоо кандай эле? Ош ири өндүрүшүнөн көз ачып жумганча кол жууду. Мурдагы серияларда айтылган ХБКдан сырткары шол комбинат, жибек комбинаты, насос заводу банкротко учурашат. Жибек комбинаты кийин Таатан базарына айланса, насос заводунун орду да соода сатыкка берилет. Насосный завод, он умер. Насос заводунун жабылышынын себеби ал насостор көп тереңдикке ылайыкталган болчу. Ошол мезгилде дыйкандар же суу институттары ал насосторду сатып ала албай калышкан. Мындай айтканда, андай насостор менен алынган суу кымбат болчу. Такая вода была дорогая просто. Мезгил менен газ үчүн төлөмдөр боюнча коңшу Өзбекстан менен талаштар чыгып жатты. Мындай учурларда Ош детси жылуулук берүүнү кескин азайтчу. Оштогу көп кабаттуу үйлөрдүн терезесине мештердин морлору чыгып калган. Себеби үйдү жылытуунун башка аргасы жок болчу. Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы боюнча карыз 5 айдан ашкан. Ош областына губернатор болуп дайындалган Амангелди Муралиев бизнести салыктык текшерүүлөрдөн азайтуу жана жеке ишкерлерге утурлай кадам жасоо менен ишин баштаганын эскерет. Мы ввели патентную систему и Биз элди колдоо максатында патент системасын жана кредиттик бирикмелерди жапатырмак киргизгенбиз. Бизде ошондо эң көп кредиттик союздар ачылып, жогорку көрсөткүчтөр болгон. Президент мага 8 ай бою чалган эмес. Жумагулов бир эле жолу байланышка чыккан. Ошол убакта 3 айдан кийин бардык карыздарды төлөп бүткөнбүз. через 3 месяца все выплатили. Ал эми Ош шаары ири салтанатка өзүнүн 3000 жылдыгын белгилөөгө кам көрө баштайт. Маареке 2000-жылы белгиленет. Ар бир эгемен мамлекет башкалардан өзгөчөлөнгөн жарандарын орден медалдар менен сыйлайт эмеспи? 96-жылы мындай сыйлыктар көз карандысыз Кыргызстанда да пайда болду. Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы президентке сыйлоо укугун берди. Эң татыктуу дегендерди аныктоо үчүн президент алдында атайын комиссия түзүлдү. Сыйлыктар ичинен эң жогоркусу деп саналган Кыргыз Республикасынын баатыры наамы. Мамлекет алдында өзгөчө эмгек үчүн берилери каралган. Ошондуктан бул наамга биринчилерден болуп жазуучулар, атамекендик адабияттын анабашларынын бири Түгөлбай Сыдыкбеков менен дүйнөгө атагы чыккан Чыңгыз Айтматов татыганы жакшы жөрөлгө болгон. Кыргызстан алардын элибиздин руханий дөөлөтүнө кошкон интеллектуалдык салымын ушинтип жогору баалаган. Андан тышкары Манас жана Данакер, ал эми көп балалуу энелер үчүн Баатыр эне ордендери, ар башка медалдар уюштурулат. Постсоветтик мейкиндикти аракештик менен наркомания кара тумоодой каптаган жыл болгон. Ошондо өзүнүн автордук ыкмасы менен дарылаган доктор Жеңишбек Назаралиевдин клиникасынын атагы мурдагы Советтер Союзуна кеңири тараган. Ал клиникасы үчүн советтик автомобиль жана шоссе жолдору министрлигинин имаратын сатып алып пайдаланган. Была такая в России газета «Криминальная хроника» в то время. Ошол учурда Россияда «Криминальная хроника» деген гезит бар эле. Биз бир мыйзамдагы ооруну баңгиликтен дарылаганыбызды жаздык. Эртеси мага баңги колдонгон 500 адам кайрылды. Алар кайдан чыкты деп мен ошондо аябай таң калгам. Бизде мурда жок эле да. Откуда они взялись? Их же не было у нас наркоманов. Оогунстан менен Тажикстан чегараларынан героин эй бербей сууда яккан кезде клиниканын арааны аябай эле жүргөн. Самый большой пик обращений. Кайрылуулардын эң көп убагы бул 96-жыл. Күнүгө 5-6 адам келет. Биз конвейер системасы менен иштечүбүз. Иши кылып жылдызыбыз жанган. Экономикалык жактан да утканбыз. Мен жылдыз оорусу менен ооругам. Звездная болезнь.
Доктор Назаралиев чейрек кылымда анын клиникасы Россиядан жана башка чет өлкөлөрдөн баш аягы 17 000 пациентти кабыл алганын айтууда. Доктор мамлекеттен эч качан арзандатылган кредит алышпаганын белгилейт. Georgia. 96-жылы жайында биздин команда тарыхта биринчи жолу эгемен Кыргызстандын атынан Олимпия оюндарына катышты. Ал америкалык Атланта шаарында өттү. Кыргызстандык спорт энциклопедиясын чыгарган спорт баяндамачы Кабыл Макешев ал кезде жакшы эстейт. Тилекке каршы бул Олимпиадада спортчуларыбыз мекендештердин чекесин жылытып алган эмес. 50-60 киши барды деген айтышкан, бирок көпчүлүгү чиновниктер барышкан экенин билем да. Анан ошол эгемендүү өлкө болгону биринчи жолу Олимпиадалык оюндарга Кыргызстандын туусун көтөрүп барганы менен маанилүү болду. Мында спорттун 10 түрү боюнча 33 спортчу барды да. Кыргызстандын туусун Атланта Олимпиадасында Азия оюндарынын күмүш медалинин ээси, Азия чемпиону, грек-рим күрөш боюнча атактуу балбан Радбек Санатбаев көтөрүп чыккан эле да. Мурун ушундай чоң мероприятияга катышып жүрбөгөндүктөн мындай чоң ийгиликтер жарата алган жок да, чындыгында эле. Анан Радбек Санатбаев маркум грек-рим күрөш боюнча таймашууларда 8-орун менен чектелип калды да. Эң атактуу спортчунун катарында жүргөн бокс боюнча дүйнө чемпиону Андрей Курнявка да барган Атланта Олимпиадасына. Анан биз ошо Андрей Курнявка ушу олимпиадалык бийиктикти багындыратко, эми дүйнөнүн чемпиону болсо, атактуу спортчу болсо деп ошого ишеним артканбыз да. Бирок тилекке каршы ал утулуп калып, биринчи эле беттешүүдө анан 17-орун менен чектелип калган. Кийин Кыргызстан курама командасы бардык Олимп оюндарына катышып, аздыр-көптүр жеңиштерге илинип келатат дечи. Бирок 90-жылдары бардык тармактар сыяктуу эле ата мекендик спорттун материалдык базасы кыйроого учураган. Анан каяктан жакшы натыйжа, ийгилик жаралмак эле. Ошол мезгилде чындыгында эле эгемендүү мамлекет болуп, анан экономикалык мындай кризис башталган учур болчу да 96-жылдары. Ошол себептен спортко каржылоо маселеси кыйыныраак болгон да чындыгында эле. Анан эл аралык чоң базаларда машыккан эмес спортчуларыбыз дагы. Анан даярдыктары да начар болчу чындыгында элечи. Анан ошол себептен жанагындай спорттук чоң ийгиликтер жарата алган эмес да. Ал эми коңшу Казакстанда спорттук базаларын сактап калгандыгы үчүн, спорттук тажрыйбасы жогору болгондуктан 3 спортчусу Олимпиада чемпиону болгон. Ошо кыргызстандык спортчу Юрий Меличенко деген грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу болчу. Ошол спортчуга жакшы шарт түзүп бере албагандыктан Казакстан алып кетип, Казакстандын желегинин астында күрөшүп, анан Казакстан эгемендүү Казакстанга биринчи алтын медалды ошол Юрий Меличенко кыргызстандык жигит утуп берген да. Ошону менен эле айтсак түшүнүктүү болот да. Эмне себептен Кыргызстандын спорттун абалы кандай эле, жагдай кандай экенин ушул мисалдан эле көрсөк болот. Ошол жылдардан баштап активдүү башталды да, легионерлерди алуу. Ошол легионерлердин жалдама спортчулардын агымы Кыргызстанга ошондон башталып келе баштады да.